11 жаштагы Бектимур Жусупов дайынсыз жоголду. Ош шаарында дайынсыз жоголгон Бектимур Жусупов изделүүдө. Бул тууралуу Ош ШИИБдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2025-жылдын 23-мартында саат 17:00 чамасында Ош шаарынын Кара Суу көчөсүндө жайгашкан Жайма базардын айлампасынан 2013-жылы туулган Бектимур Жусупов үйгө кеткен бойдон келген эмес. Бул туурасында милицияга таяжеси билдирген. Белгилери Азия түспүлүндө боюнун узундугу 163-165 сантиметр, кийген кийимдери боз түстөгү футболка, кара түстөгү спорттук шым, кара түстөгү резина шлепка. Дайынсыз жоголгон жаран тууралуу маалыматты барлар 0778 78 78 13 номер телефонуна кайрылуу билдирсе болот. Баткенде мурда соттолгон жаран кайрадан кармалды. Кызыл Кыя шаарында мурда соттолгон жаран социалдык тармактарда диний экстремисттик уюмдун материалдарын таратууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык таратылган материалдар чогултулуп, тийиштүү экспертиза дайындалган. Анын жыйынтыгы менен материалдар өлкө аймагында ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Өзбекстан Ислам кыймылы диний экстремисттик жана террористтик уюмуна таандык экендиги аныкталган. Жогорудагылардын негизинде Кылмыш иши кодексинин 332-беренеси экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу менен кылмыш иши козголуп, шектүү делген 30 жаштагы жаран кармалды. Учурда тергөө иштери уланууда. Облустук милиция ал мурда да ошол сыяктуу факты менен кылмыш жоопкерчилигине тартылганын кошумчалады. Ошто 73 жыл мурун жабылган көрүстөндө рекультивация иштери жүргүзүлүүдө. Ош шаарында Курманжан-Датка муниципалдык аймактык башкармалыгында жайгашкан Аккөр көрүстөнүн кароо иштери тиешелүү кызматтар тарабынан жүргүзүлүүдө. Бул иш Ош шаарынын мэринин тапшырмасынын негизинде башталган. Маалыматка ылайык көрүстөн мындан 73 жыл мурун жабылган. Рекультивация иштеринин алкагында аймакты иретке келтирүү жана талапка ылайык чараларды көрүү пландалууда. Учурда тиешелүү мекемелер бул багытта иштерди улантып жатышат. Стамбулда нааразычылык акциясына катышкан 43 жаран кармалды. Стамбулда полиция 25-мартка караган түнү нааразычылык акциясына катышкан 43 жаранды кармалды. Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министри X социалдык тармактагы баракчасына жазды. Биздин полиция 43 чыгымчыл жаранды камакка алды. Калгандарын издөө иштери жүрүп жатат деп жазган ал. Ошондой эле 19-марттан бери полиция мыйзамсыз нааразычылык акцияларына катышкан 1000ден ашуун адам кармалганын жана 123 полиция кызматкери жаракат алганын билдирди. Белгилей кетсек, Стамбул шаарынын башчысы Экрем Имамоглу 19-мартта кармалган. Ал коррупцияга айыпталып 4 күнгө камакка алынган. Анын кармалышына байланыштуу нааразычылык иретинде массалык демонстрациялар башталган. Феликс Колов 2005-жылы Садыр Жапаров ким менен иштешкени боюнча маалымат берди. 2005-жылы Садыр Жапаров менен Алмазбек Атамбаев саясатчы Феликс Коловдун штабында кыска убакытта иштешкен. Бул туурасында Колов жергиликтүү басылмаларга айтып берди. Кырдаал мындай болгон: 2005-жылы мен абактан чыккандан кийин эмне болот деген суроо жаралган. Мени президенттикке талапкерлигиңди кой дешип көндүрө башташты. Анда Садыр Жапаровду мурдатан билгендиктен штабка чакырдым. Ал анда коомчулукта беделдүү жана активдүү саясатчы болгон, деди Колов. Колов сөзүн улай анын штабында ошол эле учурда Алмазбек Атамбаев жана бир нече оппозиция өкүлдөрү болгондугун кошумчалады. Ал жерде Атамбаев жана башка саясатчылар болгон эсимде. Биз анын форумунда жайгашкан кабинетине чогулганбыз. Бул кыска убакытка созулду. Анан мени менен Азимбек Бекназаров, ошол кезде башкы прокурордун милдетин аткаруучу, байланышка чыкты. Ал Аскар Акаев 14 жыл президент болгонун айтып, эми президент түштүктөн болушу керек деген белгиледи. Мен ошондо Бекназаровдон жердиктин айырмачылыгын сураганда түндүк-түштүк маселеси жаралып калышы мүмкүндүгүн белгилеген. Кийин ал Курманбек Бакиев менен тандем болуп чыгуу сунушун бергенде элдин ынтымагын өнүктүрүү үчүн бул кадамды кабыл алды. Андан кийин штабка иштегендерге ыраазычылыгымды айтып, алар тараган деп кошумчалады Колов. Ал эми тандем менен алып барылганда эл менен жолугушуулар штабсыз эле ишке ашкандыгын саясатчы белгиледи. Айта кетсек, буга чейин Садыр Жапаров интервью берип, 2005-жылы Курманбек Бакиев менен иштешпегендигин билдирген болчу. Бул маселе журналисттердин бири учурдагы мамлекет башчы мурунку президент Курманбек Бакиев менен штабта иштегендигин айтып чыккандан кийин көтөрүлгөн. Маалымат булагы.